Кызыл кийим кийсе болобу? Ушул жөнүндө хадистер барбы? Эркектерге тыюу салынат го. Bir adam daarат алганда масык тартып туруп, колун чыкканакка чейин жууйт. Ошол адамдын daarат өтөбү. Бул кандай деген сөзү? Bir adam daarат алганда масык тартып туруп, колун чыкканакка чейин жууйт. Орун алмаштырып койгонбу? Аллахумма салли ала Мухаммад. Фарыз аткарылат, бирок таркы важип болуп калат. Мутабаа, биринин аркасынан бири кылуу, илетин сактоо аткарылат бирок. Чыкканга чейин бир жолу калган экөөнү мантип койсо болобу? Ошондой болот? Ушу мындай карап калам да, тарат алып аткан анча-мынчаларчы. Мо чыкканактычы ушуга чейин эле жук болот экен да, кичине жетип жетпей калат да. Андай кылбаңыздар. Кичи чыкканактан кийин экелүү кошуп кое берели, эчтеке болбойт. Абу Хурайра колтугуна чейин жуйт эле го мергечи. Колтугуна чейин жуйт эле. Себеп пайгамбардын хадиси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Кандай деп? Эртеге кыямат күнү Алла Таала бейиштин билеликтерин жасалгаларын ким кайерге чейин дарат алса ошол жерге чейин кийгизет деген. Бирок буну биздин атымы эле Кур'ан-ы Каримде аят бул жерге чейин айтылгандыктан Абу Хурайра ошону үйүндө эле кылат эле дейт, мындай кылыпчы. Атак мындайларынан себеп башкалар эме кылып кетпесин деген дейт. Демек кыскасы айтканда жетпей калбасын. Кичине кошуп кое бериңиз, бул жакшыраак. Убакыт болуп калдыбы? Алла Таала разы болсун. Азыр бир жолу ышкап туруп, эки жолу чайкап кое бер. Боло берет.